Wildberries'e чыгуунун жолдорун үйрөткөн курсту баштаткан күндөн бүгүнкүгө чейин мага эң көп суралган суроолордун бири 20-30 миң сом менен Wildberries'те бизнес баштасам болобу деген суроо. Эгерде колуңузда 20-30 миң сом акчаңыз болсо жана Wildberries'ке баштайын деген пландарыңыз бар болсо, анда сөзсүз түрдө бул видеону көрүп, ошого жараша тыянак чыгарыңыз. Wildberries боюнча сизди кызыктырган башка суроолоруңуз бар болсо, видеонун пикир бөлүмүндө сурасаңыз болот. Анда эмесе кеттик. Бул суроонун жообун ооба чыкса болот деп айтса да болот, жок чыкса болбойт деп айтса да болот. Кандай десеңиз, мындай. Бир чети 20-30 миң сом менен баштасаңыз болот. Дордойго, садоводко же өзүңүзгө эң жакын оптом соода кылган базарга барасыз. Кандай товар сатууну пландаштырып жаткан болсоңуз, ошол товарды оптом баада сатып аласыз да Wildberries'ин складына алып барып сата бересиз. Жөнөкөй математика. Мисалы, колуңузда 30 миң сом акча бар. Базарга барып 100 сомдон 30 штук бантик аласыз. 3 миң сом болот. 150 сомдон 50 штук пенал аласыз, 7500 сом болот. Жалпы эсеби 10500 сом болот. Мунун жанында фотосессия, упаковка, штрих-код, логистика болуп дагы 6-7 миң сом коротосуз. Ошентип колуңуздагы 30 миң сомдун 18-19 миң сому менен Wildberries'ке чыктыңыз дегендик. Куттуктайм. Эми маселенин экинчи жүзүнү карап көрөлү. Эмне себептен Wildberries'ке 30 миң сом акча менен чыкса болбойт? Баштап айта кетейин, мен Wildberries'ке 30 миң сом акча менен чыкса болбойт деген пикирди колдойм. Эмнеге? Себеби мындай. Ооба, 30 миң сом акча менен эптеп чыгышы чыгып аласыз, бирок кийинкиси кандай болот? Товарларыңызды кантип реклама кыласыз? Кантип бул товарды конкуренттерден алдыга чыгарасыз? Мисалы, сиз пенал сатам деп жатасыз. Элементарно Wildberries'ин сайтынан кирип, пенал школьный деп жазсаңыз, 13 миңге жакын пенал сатылып жатканын көрөсүз. Же бантик сата турган болсоңуз, кайра эле Wildberries'ке кирип, бантикке деле волос деп жазсаңыз, 14 миңге жакын бантик сатылып жатканын көрөсүз. Демек, эгерде сиз пенал сатсаңыз 13 миң, бантик сатсаңыз 14 миң конкурентиңиз бар дегендик. Сиз жаңы эле товарды чыгарганда туруп турган жерден сиздин товарыңыз өзүнөн өзү эле сатылып башталбайт. Товарыңыздын алдыңкы беттерге чыгып сатыла баштоосу үчүн сиздин өзүңүздүн да бир канча кыла турган иштериңиз бар. Буларга акча албетте керек. Кейде товарды раздача кыласыз, кейде блогерлерге реклама бересиз, кейде таргетке реклама бересиз. Мисалы, мен акыркы жолу бир товар чыгардым. Мен товар сатып жаткан категорияда 38 миң товар бар. Башкача айтканда, менде 38 миң конкурентим бар дегендик. Главное, мен товарды чыгардым, калганын Wildberries кылсын деп олтура берсем болбойт. Андан ары да өз аракетимди кылышым керек. Конкуренция өтө аз болгон товар сатам десеңиз, ал жерде ансыз деле акча аз. Эгерде конкуренция более-менее болгон товар сатам десеңиз, товар Wildberries'ке киргенден кийин деле товарды конкуренттерден алдыга чыгаруу үчүн кошумча вложение кылышыңыз керек. Мунун жанында баса белгилеп айткым келген дагы бир маселе, мисалы, ошол эле Wildberries'ке чыгып жатканда ИП ачасыз. ИП ачкандан кийин фиксированный расходы ИП деген нерсе бар. Орто эсеп менен бир жылына 50 миң сомдой төлөш керек. Бир гана ушул төлөм 30 миң сом менен баштайм дегендердин бизнес баштайм деген бюджетинен кымбат. 10-15 миң сом дегендерди айтпай эле коеюн. Дагы бир маанилүү нерсени айта кетким келет. Wildberries'ке алып чыккан ар бир эле товарыңыз шыр өтө бербейт. Эгерде сиз чыгарган товар сатылбай жатса, анда башка товарды проба кылышыңыз керек. Бул бизнесте чоң масштабта кылгандар 40-50 түрдүү товар киргизип, алардын ичинен жакшы сатыла баштаган 4-5 түрдүү товарга басым жасап, калган товарларды ар кандай жол менен сатып салышат. Албетте сиз да 40-50 түрдүү ассортимент менен кириңиз деп эйлемейм, бирок бир канча түрдүү товардын ассортимент менен тест кылып көрүшүңүз керек. Бир эле товар киргизип, аны менен укмуш ийгиликтүү болуп кеткен жагдайлар жок койсо, болсо да 2014-2015 жылдары иштегендер, азыр эмес. Булардын баарын эч качан бул тармакка кирбегиле болбойт, узак тургула деген мааниде айтпай элемин. Тескерисинче, мүмкүн болушунча көбүрөөк биздин ишкерлер бул платформага чыксын, бренд катары түптөлсүн деп эле айтып келем. Болгону бул ишти толук кандуу бизнес катары карап, ошого жараша бюджет бөлүп, олуттуу түрдө мамиле жасап, анан баштаңыздар демекчимин. Бул тармакта курс өтө баштагандан бери түрдүү адамдарга консультация бердим. Араларында 70-80 миң сом акчам бар. Бул акча менин акыркы акчам. Курсумду алып Wildberries'ке чыксамбы деп келгендер бар. Мындай жагдайда келгендерге мен курс сата албайм. Акчасын алып коюп, тыпыйып отура бергенден не пайда? Болгон колундагы акыркы акчасын бул бизнеске салып, анын улантысы келбесе, жөн эле убарагерчилик жана коротулган 10-15 миң, 70-80 миң сом акча болсо, мындай бизнестин кереги жок.
Албетте 30-40 миң доллар менен гана баштагыла. Андан азы болбойт деп айтуудан да алысмын. Бирок жок дегенде 4-5 миң доллар акчаңыздар болсо жана бул акча сиздин акыркы тыйыныңыз болбосо жакшыраак болот. 2-3 түрдүү товарды запускать этип көрөсүз. Ар бир эле чыгарган товарыңыз өтө ийгиликтүү сатылып кетет деген нерсе жок. Эгерде сиз чыгарган товар жакшы сатылбай жатса, анда башка товар менен проба кылып көрүшүңүз керек. Жакшы сатыла баштаган товарыңызды кайрадан Wildberries'ке жиберип, складты толуктап турушуңуз керек. Булардын баары акчаны талап кылат жана 60-70 миң сом албетте аздык кылып калат. Жыйынтыктап айтыш керек болсо, Wildberries бир күндө 12 миллион адам кирген, суткасына 1,5 миллион заказ түшкөн чоң базар. Бул жерде жеке ишкерлер болгондой эле чоң компаниялар да бар. Жеке ишкерлер да өткөн суббота бизнеске киргендер эмес, онлайн бизнести мыкты билген адистер. Мындай адамдар менен ат салышуу үчүн өз кезегинде сиздин аракетиңиз да, бюджетиңиз да көбүрөөк болгону жакшыраак. Кызыктырган суроолор болсо, сунуш пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар. Сөзсүз баарын окуйм, колумдан келишинче баарына жооп берем. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.